Туғандар, келиңиздер, жашообуздан арамды чыгарайлы. Сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөйлү. Бул жазылып атат. Жалган сүйлөбөйлү. Бирөөнү ушактабайлы. Имам Бухари рахматуллахи алейхи айтат: "Мен ушак арам экенин билгенимден кийин өлгөнгө чейин бир дагы адамды ушактаган жокмун" дейт. Бир дагы адам ушактаган жокмун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бирөө сурады: "Я Расулаллах, бирөө мага кыянат кылса, ошонун жообуна мен да кыянат кылсам болобу?" деп пайгамбарыбызга суроо таштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ла тахун ман ханак." Ким сага кыянат кылса, ага кыянат кылба. Не кылайын? Аллага таштап кой. Ага кыянат кылба. Алдына ала кыянат кылуу мурда эле арам. Бирөөнүн кыянаттыгына кыянат менен жооп бергенге да пайгамбарыбыз уруксат бербеди. Мынандай пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген дин. Туғандар, жума намаз кандай фарыз болсо, 5 убакыт намаз да ушундай эле фарыз. Фарыздыгында эч кандай айырма жок. Мынандай келгенде бир 5 убакыт намазга ушундай келейди. Ошондо биз оңолобуз. Жалкоолуктан күн сайын пана тилейли. Күн сайын биз алхамдулилlah адалдан Алла субхана ва тааладан ырызкы издейли.